Республикага мандат жетпей калды. Бишкекке депутат болчулардын тизмеси өзгөрдү. 11 апрелде өткөн добуш берүүдө Бишкек шаардык кеңешине 25 партия ат салышкан. Алардын ичинен 6-7% чектен өттү. Автоматтык саноочу урнадагы бюллетендер толугу менен эсептелип бүтүп, Бишкек шаардык кеңешинин курамында алдын ала жыйынтыкка салыштырмалуу бир аз өзгөрүүлөр болду. Маалымат Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында жарыяланды. Эмгек партиясы 10 мандат, Ак Бата 9 мандат, НДПК 8 мандат, Ата журт Кыргызстан 7 мандат, Ынтымак 6 мандат, Биздин эл 5 мандат. Булак чындык KG. Милиция көчөдө аялды сабаган факты боюнча иш козгоду. Интернетте көчөдө бир адамдын кызды кууп жүрүп сабап жатканы тартылган тасма тараган. Тасма күндүз Бишкектин көчөлөрүнүн биринде тартылган. Анда 18-20 жаштардагы кыз эркектен качып, жолдогу кишилерден жардам сурап жатканын көрүүгө болот. Тасманы тартып жаткан адам милицияга маалымдап, окуя Бишкектин Ден Сяпин жана Костанай көчөлөрүнүн кесилишинде болуп жатканын түшүндүргөн угулат. Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматы тасмадагы окуя боюнча 1-май райондук милиция бөлүмү иш алып барып жатканын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Улан Жумаков Азаттыкка видеодогу келин аман эсен экенин билдирди. 11 апрелде 19:00 чамасында Бишкектин Костанай жана Ден Сяпин көчөлөрүнүн кесилишинде үй бүлөлүк жаңжал болуп жатканы тууралуу маалымат 102 кызматына түшкөн. Милиция окуя болгон жерге барып 27 жаштагы жаран аялын сабаганын аныктаган. Ал милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бул факты жазы кодексинин 266 беренеси боюнча бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынды. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясынан улам коомчулукта аялдарга зомбулукту токтотуу маселеси курч бойдон турат. Булак Азаттык. Тажикстандык эне 3 баласын бакка асып, андан кийин өз жанын кыйды. Тажикстандын Пенджикент районунун Некнот айылынын тургундары 10 апрелде Кулак көлүнүн жанынан 4 адамдын сөөгүн табышты. Алар бакта асып турган. Некнот айылынын тургундарынын айтымында маркумдар 32 жаштагы Шахло Шарипова жана анын балдары 6 жаштагы Мухаммаджан, 4 жаштагы Шагноза жана 8 айлык Амина болчу. Тажикстан ички иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда, 10 апрелде Шахло Шарипова үй бүлөдөгү чыр-чатактан улам балдарын бакка асып, андан кийин өз өмүрүнө кол салган. Некнот айылынын тургундары билдиргендей, Шахло Шарипова менен жолдошу буга чейин мал багуу менен алектенишкен. Андан кийин жер иштетип башташкан. Жубайлар балдары менен бир нече үй бүлө жашаган тамда жашачу. Жашоочулар Шахло Шарипованын үй бүлөсүндө чыр-чатак чыкканын байкашкан эмес. Булак Баракелде KG.